Мен Нисан лейтенант Оразалиев, дознаватель болам. Сулайматовданчы. Бизге 102-ден кабар түшкөн. 102-ге бул ушу Самара камерада Каримова деген ырчы чалган экен. Бул жерде мен келсем, ызычуу салышып, кеттешип, киргизбейт атат депчи. Ызычуу болуп атат дегенден биз ызычуу болуп атат деген үчүн келдик да. Бул жерге себеби эл үйүлүп турат дегенден элдин ошо коопсуздугун караш үчүн бир уруш жаңжал болуп кетпесин деген максатта 102-нин буйругу сообщениясы менен келип атабыз да. Азыр келсек өзү жок экен да. Азыр бир көрдүңүз да абалга кандай баа бересиз? Абалга эми бул жерде эми биздин сот аркылуу чечише турган маселе да болчу. Тынч мыйзам жолу мененчи. Амтип бул жерде эл чогулдуп ызычуу кылгандын деле кажети жок. Себеби бул жерде ызычуу бар экен азыр сиз келдиңиз да көрдүңүз. Азыр мен көрүп атпайм, эл үйүлүп турат. Эмне себептен үйүлүп турат мен билбей атам азырчы. Бияка айтыштыбы сизге коллектив жок, ошо наразычылыгын билдирип топтолуп турушат экен да. Эми бул жерде топтолуп наразычылыкты бул жерде билдирген туура эмес да. Кайсы мыйзамды бузуп атат? Ким? Ошондо топтолуп кайсы мыйзамды бузуп атат? Жок, бул өздөрүнүн ишканасында бул жерде мыйзам бузуу болгон жок. Биз кабар үчүн келип атабыз. 102 кабар келген үчүн биз милдеттүүбүз. Келиш керек. Ал жерде келип көрдүңүз, мыйзам бузуу бар бекен? Бул жерде мыйзам бузуу жок азыр. Эч кандай уруш жаңжал жок, тополоң жок. 102 кабар берген адамдын азыр өзү жок болуп атат, көрүп атасыздар. Биз өзү менен дагы сүйлөшөлү дегенбиз да, себебичи кабар берген адам менен. Негизи сиздер баягы суд исполнители эмессиздер да, жок, биз сот аткаруучу эмеспиз. Биз милиция кызматкерибиз. Бүгүнкү ыкчам тергөө тобубуз. Мен ошо ыкчам тергөө тобунун башчысымын, дознаватель. Бардык группа чогуу келдик биз азырчы. Кабар болгон жерге биз милдеттүү түрдө келишибиз керек. Элдин коопсуздугу үчүн. Эми мындай эл топтогон жерде бири-бири менен түшүнбөстүк болуп, мушташ уруш жаңжал болуп кетиши мүмкүн да, ошол себептен. Негизи бул коллектив чогулуп, негизи наразычылык топтолуп, мына өзүнүн ишканасында билдиргенге мыйзам жол береби? Эч кандай мыйзам бузган жокпу? Эми наразычылык билдиргенге жол берилет, ал мыйзам чегинде болуш керек да, бардыгы эле нерсечи. Баягындай келе болуп, сен бизге жакпай калдың, бар кет деген максатта эмес, туурабы? Кагаз түрүндө, мыйзам чегинде соттун чечими болуш керек, сот чечиш керек. Муну биз чече албайбыз, мисалы, милиция кызматкери чечпейт аны. Сот кызматкери. Бирок азыр бул жакта коллектив топтолуп, мисалы биз жаңы дайындалган жетекчиге каршыбыз деген позицияда тургандарда бул жакта мыйзам бузуу жок. Мыйзам бузуу жок деп ойлойм мен.